урматтуу каналдын көрүүчүлөрү, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүн ушул жакынкы чыгышта эмне болуп жатканын бир аз талкуулайлы. Негизи бүгүн ушу Ирандан өткөндө эле 72 сааттын ичинде Иран убадасын берген да, Израилга сокку урабыз деп, күтүлбөгөндөй болот деп, буга чейин болбогондой болот деп. Бирок ал нерсе болгон эмес, израилдыктар күтүп атып тажады. Израиль акырында ушул жуманын башында мобилизацияны жарыялады, жана бүт резервисттерди, бүт армиянын резервинде жүргөн адамдарды аскерге кайра келгенге үндөдү. Ал ошол аскерчиликке келишти, кайра кайтарылышты. Анан көбүнчөсү кайра куралды алып, кайра ошол согушка даярданып жатышат. Алардын айтуусу боюнча буга чейин дагы өткөн дем алыш күндөрү булар Хезбалланын ошо Ливандагы атайын жыйналган курал жыйындарын, ушул курал топтомдорун, көбүнчө бул Ирандан келген баллистикалык ракеталар албетте, ошолорго сокку ургушкан дагы жер астында терең катылган складты жардырышкан. Ал склад жарылгандан кийин Хезбалла аябай көп өзүнүн Фуат Шукр өлтүрүлгөндөн кийин израилдик баягы күчтөр аркылуу алар өч алабыз деп тынбай аткылап жатышат Израилдин баягы түндүк тарабын. Анан булар баллистикалык ракеталар жоготкондон кийин чоң атаканы кыла албай калышты. Булар Тель-Авивге даярдап ачкан ушундай чоң атаканы. Дрондор 1-2ден 3төн учуп жүрөт, Эйлатка чейин барып жүрөт, Тель-Авивге чейин учуп барып атышат да дрондор. Баллистикалык ракеталар Тель-Авивге урса, дрондор эми баягы аздан максатына жетип атат да, кичинекей дрондор. Аларды ПВО көрбөй калып атат. Чоң баллистикалык ракеталарды көрөт да, негизи аларды урганга мүмкүнчүлүгү бар, бирок аябай кыска аралыктан учса, ушул Ливан территориясынан алар токтото албай калат экен да. Анан ошолордон аябай коркушат израилдиктер. Анан ошол жерден эгерде бир 100 ракета учуп келсе, Израилде аябай чоң адамдык кандайдыр бир ушул курмандыктар болмок да. Анан ошондон баягы коптонуп израилдер алдын алганга аракет кылышат. Анан бүгүн нервтери чыдаган жок окшойт. Анткени ушул толугу менен бүгүнкү күнү Израиль Хезбаллага кол салып толук согуш жасаган жатат. Кайра ушул Газаны бүтүрүп, тарапка тең согушту бир убакта баштагысы бар да. Бирок Израиль өзү түшүнүп атат, аябай оор ага ишти кылганда, ошол согушту кылганда. Анткени Израиль бул өзүнчө караганда арал да, мындай бүт тараптан негизи араб өлкөлөрү менен курчалган арал. Бүгүнкү күнү Иранды токтоткон нерсе бул бир эле нерсе болуп атат. Америка Кошмо Штаттары аябай чоң аскер күчтөрүн алып келген. Өткөн бир роликтеримде айтканмын ушул боюнча, күчтөрдүн көлөмдөрү боюнча. Анан ушул күчтөр турат Перс булуңунда, деңизде жана чөлдөгү борон деген операцияны. Ошондон бир 2,5 эсе ашса керек да Америка Кошмо Штаттарынын күчтөрү бүгүнкү күнү ушул тарапта. Иран Израилге бүгүн кол сала элек. Бир гана шарт койду Иран, макул, Байден суранды, Байден аскерлерин койду, бирок Иран өзүнүн шартын койду. Ал шарты боюнча бүгүнкү күнү Израиль Хамас менен тынчтык келишимин түзүп, жана Газада согушту токтотуш керек. Ушундай шартты койгондо Израиль ага макул болду да. Анан макул болуп туруп Газага кирип, дагы 6 өзүнүн баягы апрелде, 7-апрелде өлтүрүлгөн жарандардын денелерин таап, кайра Израилге алып келди. ДНК анализ кылып таанышты. Ушул туткунда жүргөн элдерин кайтарганга шарт катары макул деди да. Анан бүтүн коюлган шарттары мурун артка кетип, кайра Ирандын коюлган шарттарына макул деди да Израиль. Бирок Хамас ушул азыркы күнү ал тынчтыкка барбай жатат. Мындай Хамас, Израиль, Америка Кошмо Штаттары, Ливан, Хезбалла ортосундагы болгон сүйлөшүүлөр мындай жакшы болбой атат да, жыйынтыктуу болбой атат. Хамастан жооптор 1-2 күндүн ичинде келип атат. Анан бир жоопко макул деп жазса, бир жоопту кайра макул эмес деп жазып атат. Ал эмнеге байланыштуу? Анткени Хамас деген кооптонуп атат да. Булар деген жакында ушундай жыйнап туруп, өзүнүн башына Синвар деген кишини коюшкан. Ал деген киши мурун ошол Израилдин түрмөсүндө жаткан. Израилдик, мисалы үчүн, Ауслендер деген израилдик ушундай серепчиси аркылуу, саясий жана аскердик серепчи, ал айтуусу боюнча ушул сөздөр бар дейт. Ошол Абу Синварды негизи биз түрмөгө камаганбыз дейт израилдиктар. Түрмөгө кармап жүргөндө аны баягы түрмөнүн дарыгери караса, диагностика кылса, мээсинде шишик пайда болуптур да, ошол рак. Анан акыркы стадиядан өлгөнү жатыптыр дейт да. Израилдин медицинасы ушунча жакшы дейт, биз ушул террористти өзүбүз Хамастын мүчөсүн өзүбүз кайра операция жаткызып, анткени биздин врачтар баарын дарылайт бирдей дейт.
ал мээсиндеги болуп аткан рак оорусун шишигин кесип салганбыз дейт жана аман эсен чыгарганбыз дейт да. Анан ошол аман эсен чыгаргандан кийин ал кайра ушул тирүү калган дейт жана ошо кайра чыгып бир аздан кийин бүт ден соолугу ордуна келип кайра Хамаска иштей баштаган дейт да. Ушундай сөздөрдү айтып жатышат бүгүнкү күнү. Ал деген өзүнүн жообун тез бербей атат жана эскалацияга барып атат дейт. Жок, Хамас аякырына чейин согушат деген сөздөрдү кайра бергендей болуп атат дейт. Анан ушул тынчтык сүйлөшүүлөр ынтыгына жетпей калды деп жатат. Анан ошонун аркасы менен анан ушул нерсе кайра баары бир ушул согуштун болушуна алып барат деп жатышат да бүт аскер серепчилердин баары. Анан Ауслендер кайра айтып атат, ошол израилдиктер эгерде бизи ошол кезден эле дарылабай эле койсо, азыр бизге ушундай маселе болмок эмес экен деп. Анткени ушул 7-апрелде кол салууда Израиль негизи чалгындоо кызматынын айтуусу боюнча көп жоопкерчилик так ушул Абу Синварда бар. Бул буйруктун көпчүлүгү дейт Абу Синвардан кеткен дейт да. Анан Хамас түшүнүп атат, Израиль бүгүнкү күнү Хамастын бүт башчыларын, бүт мүчөлөрүн өлтүргөнгө аракетте. Ошон үчүн Абу Синвардын кайда экенин айтса эле так эле өлтүрүшөт дейт. Анан израилдиктер бирок айтып атат, биз деген такыр күчүбүз келбей атат дейт. Ушул Газадагы, жер астындагы бүт туннелдерге канчасын тазаладык дейт. Тазалаган сайын дейт кайра ичине кирип кетип, кайра ал туннелдерде ошол Хамас мүчөлөрү бар дейт да. Ошон үчүн согушту токтотууга кыйын дейт. Ошол ал эми негизи көп мындай мага жазылгандар жазат да, негизи ошо жөөттөр мусулмандарды кырып атат депчи. Эми санап көрөлү, жөөттөр аябай аз да мындай айтканда. Мусулмандар 4 миллиард. Анан ушул жерде баягы Израилдин Бальфур баягы конференциясы боюнча Израилди жасаган мамлекеттер бул баягы эле СССР, Сталин, бул баягы эле Америка Кош Штаттары. Анткени Америка Штаттарда аябай чоң да еврейлик лобби, чоң аябай. Анан ошол эле кайра баягы Улуу Британия да. Улуу Британия болсо бул өзүнчө баягы иштеген кандайдыр бир мамлекет, өзүнүн саясаты бар да. Анан ушул 3 күч ошол Израилди түзгөн. Анан негизи бүгүнкү күнү израилдер, еврейлер башкарабы дүйнө жүзүн десе ал чын эмес да. Дүйнө жүзүнүн 70%, 30%на еврейлер басым кылат да. Бүт өлкөлөрдө еврейлик лобби аябай күчтүү. Бирок 70% өлкөлөрдө бүт катачылыктарды өзүнүн эле бийликтери кылат. Ошол баары өзү аркылуу башкарылат да. Ошол анан жакынкы чыгыш боюнча айтсак, кандай эми жакынкы келечек болот? Иран Хамас менен жакын арада достошпосоңор согуш баары бир болот деп айтууда, даярданууда. 2 айдын ичинде Иранда ушул өзөктүк курал болушу мүмкүн. Андан кийин Иран ушул Израилге анын өзөктүк куралды аябай чектелүү көлөмдө колдонушу мүмкүн деп ушул серепчилер айтып жатат. Израиль болсо бизде да өзөктүк курал бар дегендей болуп атат да, бирок түз айтпай атат, бирок бар деп атышат да. Бар болуш керек. 28 зарядка чейин бар болушу мүмкүн деп айтып атышат ушул дүйнө жүзү боюнча серепчилер. Анан бирок МАГАТЭга расмий түрдө катталган жок. Анан ушундай нерсе болуп кетиши ыктымал. Бирок Израиль азыр толугу менен мындай айтканда Ливанга согушка киришип жатат. Бул факт да. Ошон үчүн жакынкы чыгышта биздин жарандар барбай эле койсо жакшы болот го дейм. Анан бизде да ошол аябай атайын кызматтарыбыз аябай караш керек да. Ким кирип атат, кайсы качкындар, кайсы өлкөдөн, кандай ниет менен, ошо тарыхы кандай, биографиясы кандай, эмнеге катышкан, ушунун баарын билип туруп анан киргизиш керек да биздин өлкөгө. Ошо асманыбызда дайыма ушундай эле таза көк болсун, тынч болсун. Ошо кийинки роликтерден анан көрүшөбүз.